Урматтуу Москва жергесинен эмгектенип жүргөн мекендештер, ассалому алейкум, амансыздарбы? Мындан бир 10 күн алдын метро Римская площадь Ильичадан Мерим клиникасынан өзгөчө арзандатууларды, бекер пломбаларды, тиш алууларды бекер кылып аябай чыгардык элек. Буюрса ошол арзандатуу 10 октябрга чейин 2024-жылдын 10 октябрына узартылды. Андыктан максималдуу түрдө контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Негизи ошол бекер пломбаларга муктаж бир туугандар аябай көп экен да. Ошону айтып кетти. Дагы өзгөчө арзандатуулардан ойлонуштуп коюптур. Айтылгандай жанагы брекеттерди рассрочка жолу менен төлөйсүздөр. Рассрочка жолу менен. 10 адамга имплантты дагы 10 миңден кылып берди. Мына буйруса насип салчы. Негизи 25 миң, 20 миңден кылат экен да. Бул жигиттердин стаждардан ошол 6-7 жылдык стажы бар жигиттер. Тазалыктары, наркы бардык нормаларга жооп берет экен. Метродон бир 7-8 мүнөт жөө-жол келер алдында чалып айланышып, жазылып келгениңиздер аябай жакшы экен. Анан кийин мурдакыда жума күнүнүн урматына тиш алуунун бекер кылдык деп айтышкан. Ошол эле ойдон калды. Жума күнү келип бекер тиштериңиздерди алдырсаңыздар болот. Башка күндөр болсо 1000 рубльден кылды. Негизи сложностуна карап кымбат арзан болуп алынат экен да. Негизи 1000 рубльден албайт экен да, негизи мындай айтканда. Анан акыл тишини сүйлөшөбүз деди. Ал бир аз кыйыныраак окшойт. Бизден алсай туруңуздар. Бул жерге келип пломба койтуруп кеткен эжекелерим таратып коюңуздар, анан тейлөөлөрү боюнча, мамилелери боюнча жазып коюңуздар. Ассалому алейкум Тарин. Алейкум ассалам. Силерге жакшыбы? Жакшы жур. Иштеп атасыз. Аябай көп комментарий жазылды. Бардыгы прям мактап жазды да. Чоң рахмат комментарий жазган экелейчилерибизге. Берген баталарыңыз кабыл болсун. Чоң рахмат. Ошол сиздердин ыраазычылыгыңызды алыш үчүн ишти кылдык. Көптөгөн адам жазышты негизичи. Жетишпей калды, выходноймо туура келбей атат, эме болуп атат депчи. Ошол себептен биз дагы жылдырайлы дедик. Көбүрөөк адамга жардам берели, дагы көбүрөөк сооп алайлы деп аракет кылабыз. Ошол буюрса 10-на чейин болот. Келип жетишип калыңыздар. Кандай кызматтар бар негизи сиздерде? Кызмат боюнча стоматологиянын бардык эле түрлөрүнүн кызматтарын көрсөтөбүз. Пломба коебуз, удаление кылабыз, каналдар лечение кылабыз, брекет коебуз, анан удаление кылып имплант коебуз. Бардык эле кызматтарды кылабыз. Брекеттерди рассрочка кылып берип атабыз. Эже агайымдар келишти, улуу эле возрасттагылар. Ошолор эми баягы жашына карап жаш кезинде коюлбай калган. Эми азыр возрастка келип мындай койгонго мүмкүнчүлүк болбогон да. Ошолорду азыр рассрочка кылып берип атабыз. Мындай төлөп буюрса мындай айтканда голливудская мечта улыбкасына жеткирип берген аракет кылып атабыз. Аябай жакшы экен. Дагы жана айтып коеюн, кайсыл банк аркылуу рассрочка кылсак? Рассрочка эч кандай банктын эмеси кереги жок. Эч кандай банктын документтери кереги жок. Бир гана сиздин совестиңиз жана биздин ишибиз. Ошол келип эмеси жок эле рассрочка кылып беребиз. Анан тазалыгы, стерилизация боюнча да көп эсемистер жазылды. Өзүңүз окугандарсыз. Тазалыктарында бир байкап көргөзүп койсок. Тазалык боюнча бардык санпиндердин эмелерине жооп берет. Установкаларыбыз бул жакта инструменттер мындай болуп стерилизация болот, атайын замочка болот дагы. Бул жактан тазаланып, жуулуп, кургатылып, андан кийин гана алар автоклавка кирет. Автоклавка киргенде мындай одноразовый крафт пакеттерге салынат дагы. Алдыгыдай болуп эменин ичинде хранится этет. Крафт пакеттин ичинде. Жана бунун тазалыгы анык деген моундай эме болуш керек, маркер болуш керек. Ошонун баары ушул эменин ичинде болот. Специальный бокстун ичинде хранится этет. Тазалыкка эч кабатыр болбоңуздар, бардык санпиндердин эмелерине жооп берет. Аябай жакшы экен. Учурда 2 кресло кызматка даяр турат. Кызматка даяр турат. Келиңиздер, күтөбүз сиздерди. Жакшы экен. Аппараттарыңыз боюнча кыскача айтып койсоңуз, буларды. Аппарат боюнча, рентгениңиз боюнча. Рентгенибиз бар, баягындай эч жакка барыштын кереги жок. Бул жерде портативный тартылат. Жана бардык работаларды мындай фото протокол деп коет.
камерага тартып көрсөтүп мынакей деп жумуштарыбызды көрсөтүп атабыз. Жакшы, биз адрестерди жазып койдук, метрону жазып койдук. Көбүн эсе мурдагы видеодон келгенде домдун аркы башында туруп мен таппай калдым дегендер аябай көп болуптур да. Айтып койсоңуз, бул кайсыл подъезд могу жагы ошондой? Биринчи подъезд. Со стороны двора киргенде, ошол жакта биринчи подъезд болот. Көп эле көчө жактагы подъездге келип калат. Обходить этсеңиздер, ориентир магазин Dixie болот. Ориентир магазин Dixie. Ол жакка бассаңыздар, магазин көрүнөт, ошонун алдында эле бет маңдайында турабыз. Парковкалардан аябай кең. Парковка бекер, кстати, алдыбызда парковка бекер бар, бул жерге парковка платныйга келип туруп калышыптыр. Бирок парковка платный дегенде деле саатына 40 сом, аябай эле арзан. Эми кабатыр албаңыздар. Жанагы акыл тиш бир аз сложный болуп калат дегенсиз, ал кандай сүрөтсө болот аны? Акыл тишти эми жеңил чыгып калса арзан кылып эле эсептеп беребиз. Эми негизи багындай акыл тиштин сложносттору ар түрдүү да. Ал тиш нестандартный тиш негизи элечи. Мындай туруп калат, мындай туруп калат, чыгышы ар кандай да. И эми багындай 5 манжаны эле салып албайбыз, конечно. Скидка кылып арзандатып беребиз. Потому что эми алдында эле бир необходимость менен келет да бизгечи, бир нужда менен келген үчүн аны арзан кылып бергенге аракет кылабыз ошол. Аябай жакшы. Ишиңиздерге ийгилик. Биз өзүнчө номерлерди коюп койдук. Чалып байланышып, WhatsApp-ынан жазылып, өчүртүңүздөр, байкап келсеңиздер болот экен туугандар. Ушул жигиттерге деле дуа кылып коюңуздар. Жакшы комменттер жазып коюңуздар. Чындыгында бул чет жерде жүрөбүз. Мекендештерге жардам кылайын деген адамдар деле аз да негизичи. Бардыгы өзүбүз ойлойбуз. Өз бөлбөйм болуп калдыгы, ачык эле айтып турабы. Ушундай чет жерде кыйналып, ушундай эмгектенип жүрсө дагы бир туугандарга өзгөчө арзанатууларды кылып, бекер иштерди аткарган үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, биздин каналдын атынан деле ар дайым элдин кызматында боло бериңиздер. Ар дайым биримдик ынтымакта бололук. Көрүп көрбөй, билип билбей, жаман сөз жазбайлык. Номерлерибиз бар, биздин деле канал жакта турат. Бул жерде номерлер турат, андыктан сүйлөшөбүз. Ишиңиздерге ийгилик, каналга катталып кетиңиздер. Кыргызбай YouTube каналы ар дайым ушундай жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп турө бермекчи. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.